Байыркыдан калыптыр пайгамбар кызын бериптир, мурункудан калыптыр Мустафа кызын бериптир демекчи. 31 августта Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо ырчы Расул Маматкулов кызы Айгеримди турмушка узатты. Анда Айгерим Расул кызынын кыз узатуу той концертин башынан баяндап берели. Ырчы бийчи коштогон концертте актрисалар Гүлмира Турсунбаева менен Айнура Турганбаева жеңилердин ролун аткарышса, алып баруучулукту Айбек Асанбек уулу менен Манас Алыкулов колго алышыптыр. Алар жеңилер менен стадиондун ортосунда тигилген боз үйдөн ырчыларды чакырып, куйкум тамашалары менен элге жагымдуу маанай тартуулашты. Мен алдыга келдим, кудагый. Бизди Айгеримди колубузга салып берсеңер, күнү сыйлыкты эртерээк кетсек болот эле. Төө ашудан ашып жайланайын, ош калып кетели. Мени тыңдалайын, эшти көйлөктөр айланан кызыбыздын колун сурайсыңдар. Биринчи ырым-жырымыңар деп отам, берип туруп анан кет кызыбыз эмне? Силерге салып бергенде эмне момпо сыйып экен? Эми өлбөдүм отум, келерибиз менен берчибизди бердик, анан эме улам эле күн жаңырган сайын эле биз сурай бересиңерби? Айланып кетип калайын, биз улам эмес, биз секунд сайын сурап коебуз метин. Биз деген кыргыздын салтын каты кармайбыз, мени тыңдалайын. Кудагый. Расул Маматкулов кызын узатып жатканына кубанган ырчылар Райхан Абдубалиева, Айчүрөк Иманалиева, Роза Аманова, Нурлан Насип, Данияр Эрматов, Гүланда, иниси Руслан Маматкулов жана башка ырчылар ырдап, ак тилектерин айтып жатышты. Бүгүнкү күндүн күнөөкөрү албетте Айгерим Расул кызын досубузду чын жүрөктөн куттуктайбыз, жана ошондой эле Расул байкебизди дагы куттуктайбыз. Кызыңыз бактылуу болсун, ар дайым бар болсун. Айгерим бактылуу бол. Айгерим өзү абдан жакшы кыз, биздин сакталаш досубуз. Мен Айгерим менен көп жылдан бери жакын достордомуз. Ошондуктан Айгеримди абдан жакшы билем. Ошондуктан Айгерим жакшы кыз, жакшы жерге келин болсун. Биздин аяшыбыз менен түбөлүккө бактылуу болсун. Жана ошондой эле экөөбүз дагы ушинтип тойлорду берели, досум. Биз дагы ушундай тойлорду берип, ушулардан үйлөнөлү. Кудай буйруса. Баятан бери күттүрүп, элдин дагы чыдамын кетирген Айгерим Расул кызы стадионго кирип келер менен көрмандар аны бастырбай, ар тараптан курчап алышты. Бирок ырчы улуттук кийимин кийген кыргыз кыздар менен жеңелердин курчоосунда ортого өтүп, Кызыл өрүк аттуу чыгармасын ырдап эл менен амандашты. Андан соң казак ырчысы Бакытжан Муханов менен Айгерим мен кыргызымын аталышындагы ырды эки тилде аткарышты. Сахналаштырылган кыз узатуу самалыгы, тигилген боз үй, жолук таштамай сыяктуу улуттук оюндарды ойногон жаштар менен өзгөчөлөнүп турду. Той концертте ырчы ар тараптуу талант экенин көрсөтүп, Индия бийин билеп, күндө какталып отурган күйөрмандарынын кол чабууларын арзыды. Эми Айгеримдин жемиси кайдан чыгалат деп карап отурганыбызда, жеңилер Каракулжанын кулуну Расул Маматкуловдун күйөө баласы Азаматты жүгүнтүп алып чыгышып, силер дагы ушундай той бергиле деп элге таттуу азыктардан чачыла чачышты. Ал ортодо алып баруучулар күйөө баланын алдынан чыгып, аркан тозуу салтын аткарышты. Тоскондорго күйөө бала жол аштырар ырымын жасап, жол бошоттурду. Бардыгына жетишкен жеңилердин бири кудагыйыбыз жанды ырдайт дегенин далилдеп, Азаматтын апасы обон созуп ырырдады.
биринчи келиним тун балама алып атабыз. Толкундан алып атам. Келин алгандан ким болсо жакшы да. Аябай сонун болгону дагы мындай белгилүү ырчы кызды алып атам. Сүйүнүп атам аябай. Кубанычым койнуп атпай атат. Мүнөздөрүн байкай аласызбы? Кимге окшош экен келиниңиздин? Келиним жакшы, жөнөкөй, жароокер экен. Жолдошумду аябай сүйүнүп атат. Тойго келин алып аткансы. Кызынын башка үй бүлөгө кетип жатканына жүрөгү жанчылып турган Расул Маматкулов тайгак жолдо Айгеримдин бели бекен болсун деп кызынын белине ак жоолук байлап, кызыма аттуу ырды аткарды. Кызымды силерге тапшырдым. Мен азаматты уул кылып алам деген ырчы көпчүлүктү жашытты. Айгерим да көзүнө жаш алып, тизе бүгүп ата-энесине ыраазычылыгын билдирип узап кетти.